Assalamu alaikum dostlar. Эгерде адам спорт менен машыгууну кааласа жана көптөгөн жакшы ийгиликтерге, жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөткүсү келсе, албетте негизги факторду эске алыш керек. Машыгуудан дагы туура тамактануу маанилүүрөөк. Анткени ар бир машыгууда биз өзүбүздүн макро, микро элементтерди, көптөгөн витаминдерди, углевод энергия үчүн, белок мышцалары жакшы иштеши үчүн жана көптөгөн ушул сыяктуу өзүбүздүн денебиздеги витаминдерди, элементтерди коротобуз. Ошонун негизинде биз эгерде ошол организмде ошол микроэлементтер толук болсо, ар бир машыгуубуз өзүнүн жемишин берет. Эгерде сиз өзүңүздүн денеңизди чыгарууну кааласаңыз, же болбосо арыктагыңыз келсе, мисалы ар бир адам өзүнүн курсагындагы могу капталдарда чыккан майладан арылгысы келет. Сухой болбош керек. Постоянно сухой бутундарыңыз көрүнүп турушун каалайбыз. Албетте бул баардыгыбыздын каалообуз. Эгерде сен туура тамактанбасаң, көптөгөн өзүңдүн максаттарың, кыялдарың ошо кыял бойдон гана кала берет. Эң негизги фактор туура тамактануу болсо, ошо туура тамактанууга көп маани бербесек, биз биринчиден мотивацияны жоготобуз. Мисалы, эмнеге машыгып жаткандыгыбыз жөнүндө унута баштайбыз. Анткени ар бир машыгууда, мисалы, туура тамактанбасаң, витамин жетпейт. Витамин жетпегенин негизинде сен эффективдүү машыга албайсың, энергияң аз болот. Ошонун негизинде ар бир тренировка сиз үчүн оор жана кыйын боло баштайт. Ошонун негизинде биз спортту тыштап, кыялдарыбызды списоктон чебиз. Ошолор болбосун десек, биз туура тамактанып жана машыгууларды дайым постоянно кылышыбыз керек. Бүгүнкү биздин даярдай турган азыгыбыз топтор көп болгондуктан биз ар бир тренировканын алдында жей турган болсок, же болбосо эртең менен таң атпай жей турган болсок, дайыма биздин энергиябыз баардык тренировкага жана башка иштерге баардыгына жетет. Биздин азыр жасай турган тамагыбызды дайыма рационго кошуңуз. Бул универсалдуу тамак. Эртең менен жесеңиз болот, тренировканын алдында жесеңиз болот. Мисалы, биз дайыма коркобуз, жатарда мисалы углевод жесек болбойт. Углевод биздин курсагыбызды чыгарат, же болбосо көптөгөн тамактарды жей албайбыз. Муну биз коркпостон жей берсек болот. Бул тамакты мисалы тренировкадан кийин, тренировканын алдында ушундай кылып дайым бир жумасына 4 жолу, же болбосо постоянно бир маал тамакка кошсоңуз болот. Албетте ишке өтөрдүн алдында мен сиздерди менин каналыма катталып, эгер видео сиздерге жакса, комментарий жазыңыз. Албетте бул сиз үчүн жөн гана кнопкаларды басуу болуп саналса, мен үчүн стимул. Биздин негизги ингредиенттерибиз 2 жумуртка жана овсянка, кыргызчасы сулуунун майдаланган ушундай дандары. Көрүп жатканыңыздардай 100 грамм овсянка. Анда эмесе кийинки кадамга өтөбүз. Кадамыбызда бизге ушундай кофемолка керек. Биз кофемолканын жардамы менен овсянканы майдалап алабыз. Абдан жакшы майдаланды. Кадимки эле ун болуп калды. Эми биздин кийинки процесс, могу 2 жумуртканы ушул биздин даяр болгон овсянкабызга жакшы аралаштырабыз.
Албетте идеалдуу жасай албасам дагы бир аз окшоштурдук. Жыты жагымдуу. Мына бул жакта көргөнүңүздөрдөй мен бул порцияны экиге бөлүп жейм. Мисалы тренировканын алдында жана тренировкадан кийин же болбосо эртең менен же тренировканын алдында. Анан мисалы чай өтө пайдалуу болбогондуктан эгерде колуңуздан келсе кымыз менен ичиңиз, бардыгыңыздардын тамагыңыздар таттуу болсун. Эгерде сиздерде кофемолка жок болгон учурда жанакы эле кадимки эле жанакы процесс, бирок бир аз жумуртканы көбүрөөк кошобуз овсянкага, майдаланбаган овсянкага. Жумуртканы көбүрөөк кошобуз, анан 5 же 10 мүнөт күтөбүз. Анткени ошолукка толугу менен овсянкага ошо 10 мүнөттүн ичинде же 5 мүнөттүн ичинде сиңет жана овсянка жумшак болуп калат. Андан кийин барып урабыз. Видеону толук көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Видео жакса лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, подписаться кылыңыз. Көрүшкөнчө.